канчалык биз кайгылуу моменттерди көбүрөөк жашай турган болсокчу, айтып атпаймынбы, ошол моменттер дагы да уланып кете берет экен. Эгер биз өзүбүздүн ичибизде бирөөгө кек сактасак, бирөөнү көрө албастык кылсак, негизде негативный бир нерселер бизден чыга турган болсочу, жашообузда ошону чакыра берет экен. Анан эми кайгылуу моменттер болсо дагы эми бир аз батыраак жеңгенге аракет кылам. Болбой койбойт, конечно, болот, бирок билбейм, бир күндөн өтүп деле кайгырып көрө элекминби? Негизи эле айтат го, адамдар кайгырганга эмне кайгырат? Бирөө менен бир мамилеси бирдеме болуп кетсе кайгырат, урушуп кетсе кайгырат. Бирок динибизде айтып атпайбы? Силер дейт 3 күндөн көп бири-бирине капа болгон мусулман эмес дейт, мусулмандан чиктеп кетиши мүмкүн. Мунун баарын израиль айтылган негизичи. Значит, булар өзүнүн зыян да. Бу кайгыра бериш, анан дагы ушундай жаман сыпаттар өзүбүзгө эле зыян экен да. Ошо эми, конечно, бирок ар бир кишиде эле өйдө төмөн учурлар болот. Ары карап ыйлап, бери карап күлүп турган кете беребиз да, эмне кылабыз да.